Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо. Салам урматтуу көрүүчү, көрүп жатканыңыз кыргызча оңой. Бул берүүнүн алкагында биз кыргыз тилинин эрежелерин оңой өздөштүрөбүз. Бүгүнкү чыгарылышта адаттай эле кыргыз тилине байланыштуу дагы бир кызыктуу тема жөнүндө сөз кылабыз. Даярсызбы? Кеттик. Күнүмдүк жашооңузда сиз пионер деген сөздү көп колдоносузбу же телефон деген сөздү көп колдоносузбу? Менимче, пионер деген сөздү сиз көптөн бери уга элексиз. Керек болсо маанисин дагы билбейт чыгарсыз. А мына телефон деген сөздү сиз бир күндө 5, а балким 10 жолу колдоноп турсуз. Себеби телефон деген сөз бул сиздин активдүү лексикаңыздагы сөз. Ал эми пионер деген сөз пассивдүү лексикаңызга кирет. Эмнеге мындай болуп калды? Эмнеге биз айрым сөздөрдү кээде гана колдонуп калдык? Тилдеги сөздөр коом менен байланыштуу. Эгер коом өзгөрүп өнүксө, анда лексикадагы сөздөр дагы өзгөрүүгө учурайт. Тактап айтканда, коомдук шартка туура келбей калган сөздөр колдонуудан чыгып, же аз колдонулуп калат. Ал эми айрым жаңы заттардын, кубулуштардын пайда болушу менен жаңы сөздөр лексиканы толуктайт. Мындан улам тилдин лексикалык курамы кыймылдуу келип, өнүгүп, өзгөрүп турат. Коомдун өнүгүшү менен айрым түшүнүктөр коомдун талабына жооп бербей калат. Андыктан алар колдонуудан чыгып, же башка сөздөргө орун бошотот. Мындай сөздөрдү биз көөнөргөн сөздөр деп атайбыз. Алар пассивдүү катмарга кирет. Көөнөргөн сөздөрдү биз эки топко бөлүп карайбыз. Булар историзмдер жана архаизмдер. Бүгүнкү берүүнүн жүрүшүндө дал ушул түшүнүктөр боюнча кенен маалымат алабыз. Келгиле, эң болуу архаизмдер жөнүндө түшүнүк алалы. Архаизм деген сөз грек тилинен байыркы, эски дегенди туюнтат. Мындай сөздөр элдин эсинен биротоло чыгып, алардын ордуна учурда башка маанидеги сөздөр колдонулат. Тактап айтканда, бир түшүнүктү туюнткан сөз жаңы сөзгө орун бошотуп берет. Мисалы, лексикабызга поезд деген сөз келип киргенге чейин биз темир жол транспортун от араба деп атачубуз. Коомдун өнүгүшү менен биздин тилге поезд деген сөз келип кирип, темир жол транспорту жаңы аталышка ээ болду. Ал эми от араба деген сөз өз кезегинде архаизм болуп калды. Келгиле, убакыттын өтүшү менен жаңы сөздөргө орун бошотуп берген архаизмдин айрымдарын билип алалы. Сынып, класс, ажайып кана, музей, төңкөрүш, революция, аткаруу комитети, акимчилик, от араба, поезд. Ал илгери мындай аталчу, кийин мындай аталып калган турбайбы деген сыяктуу таң калуу сөздөрүн улуу муундун өкүлдөрүнөн дайым эле угуп жүрөбүз. Мына ошол мурун башкача аталып келатып эле кийин жаңы аталышка ээ болгон сөздөр архаизмдер болуп эсептелет. Архаизм сөздөр акын жазуучулардын чыгармаларында кеңири кездешет. Алар өз чыгармасында кайсы мезгилди сүрөттөп жаткан болсо, ошол мезгилде колдонулган сөздөрдү пайдаланууга басым жасашат. Ошондуктан биз тарыхый чыгармаларды окуп жатканда ошол доорго барып калгандай сезимде калабыз. Ошентип биз архаизмдер жөнүндө билип алдык. Эми историзм жөнүндө маалымат алалы. Көөнөргөн сөздөрдүн дагы бир түрү историзмдер. Биз аларды тарыхый сөздөр деп дагы атайбыз. Мындай сөздөр колдонулуш чөйрөсү зарылчылыкты түзбөй калган учурда активдүү лексикадан чыгып кете берет. Историзм сөздөргө саясий, административдик башкарууга тиешелүү сөздөр эң сонун мисал болуп бере алат. Жөнөкөй тил менен айтканда, историзмдер өткөн доордо колдонулуп, ал эми азыр биротоло колдонулбай калган сөздөр. Мисалы, датка же болуш деген сөздү алып көрөлү. Датка бул өткөн доорлордогу эл башкарган адамдардын титулу. Курманжан датка, Алымбек датка баянын баарыбыз жакшы билебиз. Ал эми болуш деген сөз бул башчы дегенди билдирчү. Учурда бул эки сөздү тең колдонууга зарылчылык жок. Ошентип болуш менен датка сөздөрү историзм болуп калды. Биз историзмдерди, илимий иштерди же тарыхый адабий чыгармаларды окуп жатканда кезиктире алабыз. Келгиле алардын айрымдарын дагы билип алалы.
Падыша, эл башкаруучу. Жүз башы, кол астында 100 жоокери бар адам. Ошондой эле 1000 башы да бар. Айбалта, согуш куралы. Жаргылчак, данды ун кылып майдалоо үчүн колдонулган үй буюму. Кандагай, териден тигилген эркектердин шымы. Удайчы, хан ордосун кайтаруучу. Дарс, сабак. Историзм менен архаизмдерди бири-бири менен алмаштырып албоо үчүн алардын айырмаларын дагы билип алган оң. Экөөнүн негизги айырмачылыгы историзмдер бүгүнкү коомдо такыр колдонулбаган түшүнүктөрдү билдирсе, архаизмдер тескерисинче бүгүнкү күндө дагы жашап жаткан түшүнүктөрдү билдирген сөздөр болуп саналат. Мисалы, ошол эле датка деген сөздү кайрадан мисал катары колдонуп көрөлү. Датка деген түшүнүк учурда жок. Демек, датка деген сөз өзү историзм. Ал эми класс деген түшүнүк азыр жашайт. Бирок анын сынып деген мурдагы аталышы учурда колдонулбайт. Бул учурда сынып деген сөз архаизм. Дагы бир айырмачылык, историзмдер ошол эски маанисинде эле кала берет. Алар жаңырып, кайрадан биздин лексикага жаңы сөз болуп келе албайт. Ал эми архаизмдер тескерисинче жаңы сөзгө ээ болуп, активдүү лексикабыздын курамына кире алат. Ошондой эле историзмдердин колдонууга мүмкүн болгон башка синонимдери, варианттары кездешпейт. Ал эми архаизмдин учурда пайдаланууга мүмкүн болгон дагы башка синонимдери же варианттары бар. Биз пассивдүү лексика жана анын тил каражаттары жөнүндө кенен маалымат алдык. Баса, пассивдүү лексиканын тил каражаттарына терминдерди, сейрек кездешүүчү сөздөрдү жана кесиптик сөздөрдү дагы киргизип айтуу туура болот. Эми активдүү лексика жөнүндө маалымат алалы. Активдүү лексика деп биз элдин баары түшүнгөн, күндө колдонгон сөздөрдү атайбыз. Сабак, тамак, кел, жат, бар деген сыяктуу сөздөрдүн бардыгы активдүү лексика. Мен азыр активдүү лексиканы колдонуу менен бул берүүнү алып барып жатам. Ошондой эле активдүү лексикага байма-бай колдонулган неологизмдерди дагы киргизсек болот. Неологизм коомдун өзгөрүүсү, илим техниканын өнүгүшү лексикага дагы таасирин тийгизип, атүгүл айрым сөздөрдү четке сүрүп чыгаарын жогоруда сөз кылдык. Бирок ошол эле учурда лексикабыз улам жаңы сөздөр менен толукталып турат. Коомдун өнүгүүсүнүн негизинде тилге жаңы кошулган сөздөрдү биз неологизмдер деп атайбыз. Бирок тилге жаңы келген сөздөрдүн бардыгы неологизм деп атай берүү туура эмес. Качан гана ал сөздөр элдин калың катмарына сиңип, байма-бай колдонула баштаганда гана алар активдүү лексика болуп эсептелет. Неологизмдерди тилибизге келип кошулган учурун эске алуу менен бир канча топторго бөлүп карасак болот. Мисалы 1940-жылдары окоп, танк сыяктуу сөздөр биздин тилге неологизм болуп келип кирген. Ал эми 60-70 жылдарда космос, космонавт деген сыяктуу сөздөр неологизм болуп тилибизди толуктады. Убакыттын өтүшү менен алар кайрадан архаизм жана историзм болуп калды. Ал эми тилибизге кийинчерээк, эгемендүүлүк жылдарында келип кошулган неологизмдердин айрымдарын билип алалы. Интернет, компьютер, рейтинг, социум, маркетинг, инвестиция, бизнес, бажы, санариптештирүү. Демек тилибизге жаңы келип кошулуп, байма-бай колдонула баштаган сөздөрдү неологизмдер деп атайбыз. Учурда бардыгыбыз социалдык тармактарды жигердүү колдонобуз. Ошол биз колдонгон социалдык тармактардын аталышы Facebook, Instagram, Twitter жана ошол социалдык тармактарга байланыштуу пост, репост, ретвит, лайк деген сыяктуу сөздөрдүн бардыгы неологизмдерге эң сонун мисал болуп бере алат. Анткени алар аз убакыт мурун гана тилибизге келип кошулганына карабай, алар байма-бай колдонула баштады. Эң кызыгы, бүгүнкү күндө неологизм болуп саналган айрым сөздөр убагы келгенде архаизмге жана историзмге айланат. Ошол күндү бирге көрөлү. Ошентип кыргызча оңой берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз пассивдүү жана активдүү лексика жөнүндө кенен сөз кылдык. Тил бул жандуу кубулуш. Убакыттын өтүшү, коомдун өнүгүүсү менен ал ар дайым жаңы сөздөр менен толукталып, эски сөздөрдөн арылып турат. Тил ушунусу менен кызык. Активдүү лексикабызда бир гана жагымдуу сөздөр болсун. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө.
Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо.